Бидаттын бүт түрлөрү диндеги. Бидат дегени туура түшүнүү. Жаңылык десе эле бул микрофон, же машина нерселер эмес, китеп. Ошол нерсе менен сооп үмүт кылган, ал нерсе менен Аллах Таалага жакындайм деген амал. Ошону айтат. Дин деген нерсе. Мына бүгүнкү күндө маулид деп өткөзүшүп атат. Ошону эле сурайлы. Ал жөн элеби же ошонун артынан сооп үмүт кылып атабы? Ушул нерсени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кылыптырбы? Абу Бакыр кылыптырбы? Умар, Усман, Али, сахабалар жашоодо бирге жашады, сахаба пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен. Ошону кылганбы? Албетте кылган эмес. Кылган болсо келет эле бизге. Анан кээ бирлер сен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жаман көрөсүңбү? Эмнеге сен кылбайсың? Бир жаңылык ишти кылып, анын артынан пайгамбарды жакшы көрүү деген белги бербейт бул. Бул наоборот пайгамбарды жаман көргөндүн белги. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам динди жеткизбей койду деген белги. Дин толук пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алып келген нерсе менен гана чектелебиз. Жаңылык нерсени киргизбейбиз. Кимде ким бидат кыла турган болсо, бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга акарат келтирген болот. Кадимки динди сен жеткизген жоксуң дегендей. Себеби ким пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды жакшы көргөн болсо, ал ээрчийт, ошол менен гана чектелет, ага каршы чыкпайт, динде жаңылык нерсени киргизбейт. Фаман амила бил бида фахуа муттади ва ин лам юхдитха. Кимде ким бир амалды кылып, динде жок болгон болсо, бирөөнү ээрчи кылса дагы ал бидатчы болуп кала берет. Өзү кылбаса, өзү биринчи ошону таппаса дагы. Ва ин ахтатаху амила бихи ман кану qablaka фамадама бид'a фала яжузу лак ан та'мала бихи. Аны башка бирөөлөр баштап берип койсо дагы, мен муну баштаган жокмун, мен муну тапкан жокмун, мен тек гана ээрчип атам. Анын күнөөсү болсо ошол баштаган адамга барат, мага келбейт деген актануу жарабайт. Ал бидат бойдон кала берет динде. Биринчи тапкан адамга калгандарынын күнөөсү көп бара берет. Бирок адам жеке адамга да күнөө жазыла берет ошол бидатты кылган үчүн.